илгери асман тиреген ала тоонун койнунда кадырман аксакал жашаптыр. Анын Жаңыл аттуу жалгыз кызы бар эле. Жаңыл кичинекейинен эле башка кыздардай эмес, абдан чымыр жана сезимтал болуп өстү. Ал апасынын эң жакын жардамчысы жана сыймыгы болчу. Жаңыл курчак ойноонун ордуна колуна жаа алып мергенчиликти үйрөндү. Жигит башы болду. Анын көздөрү бүркүттүкүндөй курч, колу жаасына бекем эле. Ал тоолордун арасында чуркап жүрүп, табияттын ар бир дабышын угууну үйрөнгөн. Жаңылдын ар бир аткан жебеси бутага таамай тийчү. Жаңылдын эң жакын канаты Көкжал аттуу аргымагы эле. Көкжал абдан акылдуу жана шамалдай тез болчу. Жаңыл аны өзү багып, экөө бир бүтүндөй болуп калышкан. Алар биргеликте бийик ашууларды ашып, кенен жайлоолорду аралап өтүшчү. Күндөрдүн биринде айылга суук кабар келди. Алыскы өрөөндөн акылман карыя келип, элге коркунуч жакындап калганын айтты. Жаңыл карыянын сөзүн кунт коюп угуп, өз элин коргоо үчүн бел байлады. Ал коркуу эмне экенин билбеген кайраттуу кыз эле. Ата кызынын чечимин колдоп, ага өзүнүн эски, бирок абдан бекем жаасын берди. Кызым, сен мыктысың, тоодой бийик жүрөгүң болсо мөңгүдөй таза, элиңдин тынчтыгы сенин колуңда, деди атасы. Жаңыл атасынын батасын алып, жолго чыгууга камданды. Жаңыл жоокердик кийимин кийип, башына суусар бөркүн тартты. Ал жөн гана сулуу кыз эмес, чыныгы баатыр кызга айланган эле. Анын ар бир кыймылынан чечкиндүүлүк жана күч сезилип турду. Ал өзүнүн